Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдар арабада олтуруп коргондолгон жайдан чыкчу эмес. Эми Жалал Абад шаарындагы психоневрологиялык балдар үйүндөгү балдар ээн эркин жүрүшөт. Анткени шаардык казынадан акча бөлүнүп берилип, араба жүрүүчү жолго асфальт төшөлгөн. Ушул интернат 36-жылы карыялар үйү ачылган экен. Ошол мезгилде түшкөн жол экен. Андан бери 80 жылдан ашып өтө мындай бир кейиштүү абалда болчу. Мынантип балдарыбыз деле мындай бир коляска менен чыгыш өтө кыйын болчу. Анан Кудайга шүгүр, өзүңөр көрүп атасыңар, мына шаардык кеңештин депутаттарыбыз колдоп берип, ошо мэрибиз колдоп, жакшынакай кылып ушу асфальтты басып беришти. Бүгүнкү күндө балдарыбыз кечке ушу сейилдеп, коляскалары менен чыгып ойноп атышат, жыргап атышат. Эми ыраазычылык билдиребиз. Буга утурлай Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын күйүк жана сынык бөлүмү оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, ички бөлүктөрүнө керебеттер жана медициналык жабдыктар орнотулган. Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан да акча бөлүнүп, көрктөндүрүү жана жарыктандырууга көңүл бөлүндү. Жалал Абад областык клиникалык ооруканасында 2 жылдан бери жакшы алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Больницага акыркы убакта жаңы имараттар курулуп, медициналык жабдуулар алынууда. Жайгаштыруу, түзөштүү, иреттөө иштери жүрүп жатат. Ал 3 миллион 200 миңге тендер өтүп түзүлгөн. Анын 1 миллионун шаардык мэрия бөлүп, каржылап, алар өзүнүн ишин аткарып атат. Калган 2 миллион 300-ün биз өзүбүздүн бюджеттин эсебинен аткарып атабыз. Жалал Абад шаарында бул жылы жолдорго асфальт төшөп, тротуар курууга көп басым жасалды. Жарандарга ыңгайлуу шарт түзүү жагы да колго алынып, учурда андай иштер улантылып жатат. Азыркы тапта бир нече ири көчөлөр кеңейтилүүдө. Элиза Жолтоева, Бейбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.